менден жардам деп ушундай турушат да. Деген эме абдан ыраазымын. Биздин мигрант мекендештерибизге аман эсен Кыргызстанга келип, алар дагы ошолордун мамлекеттин өнүгүп жаткан жагдайына күбө болуп, жакындары менен чогуу мамлекетибизде жашаса, бул чоң жакшылык болот. Мен ойлойм, убактылуу ушул чет мамлекетте жүрсө дагы, эртең кечтир келет, мигрант мекендештерге дагы ыраазымын. Эч ким андай жака барбай эле койсун. Эч ким өнүкпөсүн андай жерге. Ал сизге психологиялык басым экен. Ушунча кылып аткан ишиңди эртең кыласың болуп, сен үчүн ушул керек беле деген ички ызоолор пайда болот экен, бирок биз андай нерсеге даярбыз. Андай нерсе үчүн кылып аткан ишибизди токтотуп коебуз. Анткени биз чындык жолунда, мыйзамдуу жолдо жүрөбүз. Мамлекетибиздин өнүгүүсүнө биз жардам берип атабыз. Жалпы адамдар кайдыгер болбош керек ошол. Анан биздин апалар, мени өзгөчө апалар абдан колдойт. Катталуучуларыбыз ошо апаларга дагы ыраазычылык айтам. Көп батасын берип, дубасын кылып, намаз окуса намазында дуа кылып, жолукканда айтып калышат да, сизди мындай апам абдан жакшы көрөт, сизди апам колдойт депчи. Энелериңиз аман болсун. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарына рахмат айтып алайын, мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Ал үчүн жалпы эле ушул бизди колдоп аткан кайдыгер эмес мекендештерге абдан ыраазымын. Мен түшүндүм. Менин душманым абдан көп, дагы бир жолу айтам. Мага тиш кайрып, мени ушу эптеп чалынса чапсам деген адамдар абдан көп. Аны мен сезем, билем. Бирок алардын мени коркутуп, алардын менин ушундай бир коркунучунан кылып аткан ишибизди токтотуп коебуз. Күрөшкөн. Дагы да көрсөтө беребиз. Баарыбыз мыйзам чегинде, мыйзам алкагында алып бара беребиз. Анан эмне үчүн сиздерге да зарыл келди мени колдоп. Себеби сиздер мына өзгөчө айымдар, биздин ушу келин кыздарыбыз төрөттөгү толгоо баардын башында бар да. Ал эми төрөттүн толгоосунан коркпой, ошол врачтын акчасынан, врачтын мамилесинен коркуп калды. Мына ушуну ар бири бүгүн ошо заттын чеккен. Анан биз ошол чындыкты токтоттулар. Дарыгердин милдети бар, анты бар, врачебный этика бар. Силер билимдүүсүңөр, силер билим алгансыңар, силер 5 жыл эмес, 10 жыл окугансыңар. Силер ушул келин кыздарыбыздын укугун тепсебегиле. Ошолорго мамлекет мына бекер төрөтөт деп кепилдик берип атат. Мамлекет боюнда түйүлдүк болгондон баштап биздин жарандарга бекер төрөт акысыз. Төрөгөндөн кийин дагы 1 жыл акысыз мамлекет карайт деп атат. Мына мамлекетте мыйзам ушундай. Муну колдонбойдат да. Мени деп туруп анан кичинекей балдар, бул эң назик, биздин эң өзгөчө катмат. Жаш балдарды 6 жашка чейин мамлекет бекер дарылайт деп атат. Бул да мыйзам. Бирок ошол мыйзамды колдонобузбу дегенде бул суроо башка. Ошону биз айтып атабыз. Мамлекет кепилдедиби? Аткар ошону. Мамлекеттен акча аласың ошон үчүн депчи. Ошондуктан айымдар, келин кыздарыбыз бул дагы ошол жагдайларын, ошолорго жаралып жаткан акыбалды дагы биз ачык түрдө алардын душмандуулугунан, алардын акаратынан, алардын бизге чабуулунан карабастан коргогонубуз коргогон. Биздин ошол мына Орусияда баарыбызга мигрант көп, баары бирек. Ой, көрөгөнүнө рахмат деп мамлекет кандай жардам берип атат? Төрөсөң эле сага премия бар деп акчасын кармап турат мамлекет. Кыргызстан көбөйсүн, Кыргызстанда көрөт көп болсун. Анан ушундай моменттерде мамлекет эл үчүн дегенден кийин ошону чече албай, подвалга буюрса рахматым абдан чоң, элиме таазимим терең. Буюрса
Sizde kolunuzda bir şey salganda biz aябай жаман болот. Сен ыйланыш кылган да сизге ошентип алып келишти. Болбопчу. Ой, ал мыйзамдын талабы экен да. Мындай кылган туура эмес да. Сен өзүң айтсаң да келмексиң. Мага чакыруу келген жок. Бул жерде мен саламаттык сактоо министрлиги ушул паспортко барат деп ойлогон эмесмин. Өзү 3 жыл предупреждение берип, үчүнчүсүнө келбес алып келиш керек эле да ишендирчи. А бул жака предупреждение Бул эми коомчулукка чыкты, биз ачык көрсөттүк да. Эч ким толугуна карабай. Министрди президент айтты да, сен иште деди. Сен шарт түз, медициналык көйгөйдү чеч деп койду да министрдичи. А биз барып, эмне үчүн төрөттө операциядан чыккан, операцияга кирип аткан аял төрөттөн чыгып коридордо жатыш керек. Эмне үчүн жатыш керек? А эмне үчүн отурат министр анда? Ошон үчүн башы ооруп деп президент койду да. Анан ошол төрөттөгү отурган аял Садыр Жапаровдун бийлигинде деле өзгөрүү жок турбайбы деп, анан алар гана ыраазы болуп башташат. Президентке, мамлекетке нааразычылыкты ким кылып атат? Ошол майда чиновниктер кылып атат да. Ошолор жеринде айыл өкмөттөн баштап акимге чейин, губернаторго чейин иштесе, президентке кайрылуу аз болот да. Ошон үчүн эми биз ойлойбуз, баа берилет, мыйзам чегинде чара көрүнөт деп турабыз. Садыр Жапаров ишенген саламасыз, Садыр Жапаров келген да болсун бердичи. Душмандыкка. Адам ошо конституцияны өнүктүп атат да болчу. Биз тескерисинче мамлекетке жардам берип атабыз. Биз саясатты не кылабыз? Саясатта ушул саясатчылардан тажадык да. Саясатты не кылабыз? Саясаттан сырткары эле мынау маселени чечпейлүү, маселе жөнүндө көйгөй жөнүндө иштебейлүү.